Саламатсызбы, кутмандуу кечиңиз менен. Бутуңузда кийип жүргөн протестте канча жылдан бери кейсиз жана буга чейинки берген интервьюларыңыз болду бизге кайрылып. Эл сизге кандай чалуулар болуп, эми кандай нерселерди айтып атат, ошо боюнча өзүңүздүн маалыматыңызды айта кетсеңиз. Рахмат чоңуз. Буга чейинки чалган эллер силердин аркылуу бул телевидениелерди мен билбейт экенмин, бирок эми силер мага жардам берип, улам сайын мени караганыңыздардын артынан мага жардамчылык, кайрымчылык, баягы колдойм, байке, эжеке дегендер көп болуп атат да. Баягы эжеке дегендер баягы эжелер чалгандар, байкелер, чоң улуу, ага таксырлар дегендей ушундай чалгандар итте көп болуп атат. Анан кийин сурагандары көп эле каяктасың дейт. Анан кийин бир сөз айтып кетсем, баягы сен мени баягы кайненем жөнүндө, ата-энем жөнүндө айтып кеткен, анан ошол жерден ата-энем жактан, анан кийин кайненем жактан коркутуу жак болуп атат. Сени өлтүрүп кетебиз, сени тигинтип кетебиз. Кайненем айтты, сенин алда сүйлөгөн сөзүң оозуңа иши жалда уксус куйтуруп коем деген сөз болду. Бир гана ошону угуп калдым мен. Өз кызына ошону чалып, ошо чолокко тийген сен да жиндисиң, сен да оозуңа уксус куюп өлтүрөм, мен сени дагы өлтүрөм, күйөөңдү өлтүрөм деген бир гана ошол сөздү угуп калдым мен, случайно жатып калып. Андан кийин башка сөздү уккан жокмун. Аялым телефонду өчүрүп жиберди дагы. Анан кийин балам менен тынч эле жатып калып кетти. Менен таң атпай кайра жумушка кеттик. Аялым келди, видеону көргөн экен, ошо келип анан кийин койчу чогуу жашайлы, кечирип койчу мени деп туура түшүнчү деп анан мен деле туура сен да мен деле айттым, мен деле сен деле туура түшүн, мен деле күйүт менен айтып алдым дедим. Ошол маалда может мен деле бүттү болчумун, ошо күйүт менен айтып алгандырмын, ошо эме кетсем. Анан кийин аялым унчуккан жок. Азыр балам Кудайга шүгүр үйдө, аялым да үйдө. Анан кийин эмне кылабыз дейбиз? Баягы бут жөнүндө айта кетсек, мынакей бул бут ушинтип чыга берет. Бул бут негизи 1 жылга берилет. Видео камера жакшылап тартып койсо, жакыныраак алып, могу жеринде болту бошойт. Азыр бирөө бычак берип койсо, ушу болту бурайт элем, бирок колум менен эле кээде бурап коем. Мынтип. Мынакей. Мынакей бүт барыскойчу. Бул өзү негизи 1 жылга берилген шина кожа. Шина кожа деп коет. Бул ар бир жыл сайын берилиш керек. Ар бир жыл сайын. Могу клей өзүнүкү эмес, негизи могу кожа өзүнүкү, могу кожа өзүнүкү, могу эмелер өзүнүкү. Анан кийин молар өзү мынакей маягы үзүлүп кеткен. Мынакей. Монсу. Могу 4-нчы катарындагысы мынакей. Видео камера тартып койгула, мынакей. Мынтип тартсаң, өзүнчө үзүлүп кеткен. Бош. Бул негизи сизге өзүңүз сатып аласызбы же мамлекет тараптан да берилеби? Бул мамлекет тараптан негизи берилет. Президент, мисалы азыр Жээнбеков президент да. Ошо Жээнбеков, урматтуу Жээнбеков президент негизи башкарыш керек муну. Анан кийин ошо эми бул чоңдор связаны болот экен. Анан кийин биз Жээнбековго мондай чолок болуп жете албайбыз да. Анан кийин баягы жете албастыктын айынан баягы чоңдор өздөрүнүн чоңдугуна таянып эле, анан кийин бул канча деген чолок бар, анан ошо чолоктун эмесин санап коюп туруп эле, анан кийин монча келет, анан бизге монча кетет деп айтып коет экен. Бирок чынында кыргыз эмеси жанагы бөлүнгөндө эмеге германскийге бөлүнгөндөчү, мына мисалы биз германский 1 жылда бир германскийди 2 жылга берет, муну 1 жылга берет. Анан кийин муну 3 жыл 4 жыл кийгирет дагы. Анан кийин 3 жыл 4 жылдан кийин бутун көнүш керек деп коет. Анан кийин германскийге келгенде германский такайт дагы. Анан кийин жанагы атыр деген бар. Жок, атыр эмес, Жипар деген бар. Азыр фамилиясын унутуп атам. Жипардын кыскасы
ошол ошакта эмеде ушунун эме чоңу да, монун чоңу. Анан кийин ошол ушу протезинин бүт баарын чечет. Анан кийин ошого кирип барсаң эле шиш такасын кийип алып эле ары бери басып эле анан кийин любой жерден эми чоңдордуку чоң экен. Мынакей мен мурунку биринчи интервьюмда да айткам, мен баягы бутум инвалид боюнча мага канчанчы группа берип койгонун, эми мени өлтүрсө булар өлтүрө берсин. Мен уже жашоом деле жашоом калбай калды. Мындан ары кайсы жашоо менен жашайм? Эмне 1400 сом менен жашайынбы? Же мага кыйратып, мага ушундай протез жасап берип атчыбы жыл сайын? Бир заказ берсем 43 размер момундай туфли жасап берип коюшуптур мага. А мен бутум могу кайсы бутум? Могу бутума жасап бериштиби мага мынакей 43 размерди могу бутума. Могу бутум 42 размер мынакей ботсун. Ошону мага жасап берип коюшуптур. Бутуңузга кийип жүргөндө канча жыл болду? Мамлекет бергенби же өзүңүз сатып алгансызбы? Канча жыл болду кийип жүргөнүңүзгө? Эгер чындап айтсам 2015 жылы 8 декабрь 4 көр больницадан кырсыктап ушактан көзүм ачылган. Бутум кезилгенин эле көргөн эмесмин, бирок 4 жыл кетип атат. Кудайга шүгүр, ошо сер аркылуу мен дагы элге таанылып атам. Кудайга шүгүр, жакшы эле. Бирок бул мамлекеттин эмеси, мен муну акчага сатып албайм. Ошо мамлекеттин эмеси болсо дагы ошо мамлекет угуп алсын, кыргыз эли муксун, что бул оңой менен ошого протезныйда 4 көр больницанын күн батыш жагындагы, күн чыгыш жагындагы жерде 3-4 этаж, 4 этаж ушундай турат. Ал деген берилет бекер негизи. Бирок анча-мынча колуна жок адамга минтип коет. Мына. Анан кийин колунда бар адамдар, донкраты барлар германский кийет. Мен деле германский алгам, бирок туура эмес жасап коюшат да. Германский көрсө өтө сложный кийим экен. А так Кудайга шүгүр, муну государство берет, государстводан келе берет, бирок өзүбүздүн эле кыргыздар өзүбүздү жайлап атпайбы? Ошо бир гана сөзүм айтарым. Ошо. Бирок кыргыз элиме рахмат, ошо Жээнбеков эми Кудайым буйрса президентибиз дагы ушинтип инвалидтерди колдосо, сизге окшогон журналисттерди колдосо, ушундайларды тартып келсе, сиздерге дагы мага дагы бир жакшы ийгилик буйруп турар. Кудуреттүү Кудай таам кеңдир, кулдарына ушул жарыкты берердир. Бир жанакка бир түп жандык жаратса, ар биринин өз ырысын берекчи демекчи. Бул жалган жашоодо кудуреттүү Кудай таам ар бир пендесине ар башкасын ömүрөткөн. Байлык, бийлик, жыйынып теренгенибиздин бардыгы бул жалган жашоодо калып кетет. Өзүбүздүн бара турган жерибиз 2 метр жер урматымыз болбон бир туганым. Бул жалган жашоодо бирөөгө ой керек, бирөөгө той керек, бирөөгө адам кымбат, бирөөгө алтын кымбат. Бири убакыт жеткире албай барат, бири убакыт кетире албай барат. Бири тапкычтык кылат, бири саткындык кылат. Бири өлөт, бири күмөт. Эсиңизде болсун, түбөлүктүү эч нерсе жок. Өмүр кымбат, өлүм чындык. Майрамбек агабыз Аллахтын урусуна кабылып, 2015 жылы жол кырсыгына учурап, 2 бутунан ажырайт. Азыркы учурдагы 3-чү топтогу майып. Бирок диагноз туура эмес коюлган. Негизинен чын-чынына келгенде Майрамбек агабыздын диагнозу 1-чи топтогу майыптар катарына кирет. Майрамбек агабыз 2 бутунан ажыраган соң анын жакындары дагы, ата-энеси жана дагы аялы таштап кетет. Учурда Майрамбек агабыз бир баланын атасы. Бирок бир баласын жалгыз тарбиялап келүүдө. Майрамбек агабыз учурда бара турган жери жок, жатарга жери жок, көчөдө кайыр суроо менен айтуур Кудайдын сунуусуна кабылып, кыйынчылыктарын башынан өткөрүп жаткан учур. Ысыкты ысык дебей, суукту суук дебей, көчө түнөп калды. Бара турганга жери жок. Кээде гана ысык тамак ичип, ысык үйгө барса, кээ бир күндөрү көп күндөрүн көчөдө өткөрүүдө. Урматтуу кыргыз элим, баарыңыздарды кайрымдуулукка чакырабыз.
Майрамбек агабызга чогуу биргеликте жардам берели, күч бирдикте. Эки буту ооруп, азыркы учурда дагы катуу сыздатып ооруса дагы оорусуна моюн сунуп, Аллахтын сыноосуна моюн сунуп, көчөдө кайыр сурап, сементте, муздак жерде отурган учур. Жамгыр жаап, кар жаасын, ошол жерден күн көрүп, ошол жерден күн кечирүүдө, кыйынчылыгын башынан өткөрүүдө Майрамбек агабызга чогуу биргеликте жардам берели, урматтуу мусулман пиордугум. Келиңиздер, күч бирдикте баарыбыз чогуу биргеликте жардам берип, Майрамбек агабызга үй тургузуп берели.